Ош шаардык кеңешинин кезектеги сессиясында депутаттар мэр Бакытбек Жетигеновго ишенбөөчүлүк көрсөтүштү. Ага эл өкүлдөрү токтомдордун аткарылбай жатканын жөө келтиришет. Ага улай ишкерлер жана мэрияга ачык сын пикирин билдирген депутаттарга кысым болуп жатканын айтышат. Кысым көрсөтүлүп атат. Ишкерлердин наразычылыгы көп болуп атат деп айтсам, чылагандар болгон. Ар бир аткарылбаган токтомдор боюнча бир топ. Эми бул деген өтө эле чоң да. Азыр мына вице-мэр айтып атпайбы? Просветный соответствие элестетиңиз. 18 токтом аткарылбай, анын 46 пункты аткарылган. Биз эми ошону негиз кылып аткарылган биринчи жоопкерчилик кимде? Мэрде да. Мен ошондой деп эсептедим. Сессияда мэрге карата ишенбөөчүлүк маселеси ал Борбор калаада болгон учурда көтөрүлдү. Бирок Ош шаардык мэриясы токтомдор 95%га аткарылгандыгын белгилейт. Жалпы 170 токтом чыкса, анын 18 документ иштерине байланыштуу аткарылуусу кечиккен. Ал эми токтомдор ар бир тармакта каралган токтомдор да. Бул жерде мисалы депутаттардын деле мен айтпайтам, алардын ою там начар шаардын көйгөн чечи боюнча алар деле бир өзүнүн жакшы ой максаты менен ушу токтомдорду аткаруу боюнча көзөмөл кылып жүрүшөт. Булар деле ошо бизди аткаргыла деген ойдо жүрөт. Мен аларга эч бир каршычылык жок. Бирок биз деле жана цел аппарат мэрия ошол мекеме ишканалар деле өздөрүнүн жана функционалдык милдетине жараша, өздөрүнүн жанагы тажрыйбасына жараша ар бир ишкана жумуштарды аткарып атат деген бир маалыматты берели дедим. Шаар мэрине карата ишенбөөчүлүк добушка коюлуп, анда сессияга катышкан 42 депутаттын 39-у макул, 3 депутат каршы добушун берди. Аталган сунуштама президентке жөнөтүлдү. Депутаттардын добушу менен ишенбөөчүлүк көрсөтүлүп, Кыргыз Республикасынын президентине сунушталган нетижеде токтом долбооруна толугу менен добуш берип койсоңуздар. Каршы добуш берген 3 депутаттын бири Бекболот Арзибаев муну саясий кызыкчылык катары баалады. Ал мэр буга чейин каладагы мыйзамсыз курулуштарды ачыктап иш алып барганы, айрым депутаттарды тынчсыздандырып жатканы менен байланыштырды. Вакытта Ош шаарында 20дан ашын көп кабаттуу үй мыйзамсыз деген тротуарын таштабайт, эч кандай нормалар сактабай үй салса, анан ошо мыйзамсыз иш жүргүзгөн ишкерлердин биз эмнесин мыйзамсыз иш кылганын жолдоп беришибиз керекпи? Мен ишкерлерди колдоонго ар дайым даярмын, бирок алар ишкерлер өздөрү таза иш жүргүзүшү керек да. Бул бир эле жыл болду да. Бир келгенден кийин бул кишилер крайний болуп 27 домго чейин бул кишинин үнөсү жок да. Ошол депутаттар көтөргөн маселесинин артында ошондой кысым болуп атат деп айтып атышат. Мен айтып атам, мен деле көтөрүп атам. Мага эч бир жетекчи келип коркутатканга же кысым жасай албайт. Эмнеге жасайт? Мен эч бир мыйзамсыз иш кылбасам, алардын өздөрүнүн мыйзамсыз иши болсо, анан кийин мэрияны келип алып мыйзамсыз кылып атасың деп айтса, анан сен деле мыйзамсыз иштериң бар деп чыгарып койсо, ошондой крайний болар болуп калабы. Маселе ушунда болот атпайбы? Бул арада шаар мэри Бакытбек Жетигенов айрым басылмаларга жооп берип, депутаттардын таарынычы бар экенин билдирди. Анда айрымдары жеке кызыкчылыктан улам ушундай иш тутуп жатканын жөө келтирген. 4 фракциядан турган Ош шаардык кеңешинде 45 депутат бар. Ош шаары республикалык маанидеги макамга ээ мэрди президент дайындайт. Эске салсак, Бакытбек Жетигенов мындан 1 жыл мурда Ош шаарынын мэри болуп дайындалган. Алмагүл Эркебай кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.